Арбаңыздар, көркөм кептин күйөрмандары. Белгілі жазуучу Жумабек Медералиевтин «Өткөн күн» новелласы. Кызык жуманын 7 күнү адам өмүрүнүн өтүп жатканын урунтуу туюндура алган адепки аралыктык айгайдай сезилет мага. Ар бир өтүп жаткан күндү өттү дебесем дагы, аптанын соңунда анын өткөнүнө эсеп бермей адатым качан пайда болгонун таңазара албай калыптырмын. Эртеби кечпи айта албайм. А мүмкүн учурунда эледир. Неси болсо дагы кийинки убактарда ушул адат айныгыс болуп алганына моюн сунууга аргасызмын. Мүмкүн бул өмүрүмдөгү өзгөчө бир кайталангыс тилкенин сапары карып баратканынан уламдыр. Ырас эле ошондойго жөө тумандай самсыган ойлорум сырткы ымыртка төп келише кечээден бери көз ачырбаган кара аралаш жаандай сабалап турду. Бүгүн күнгө ишенбе, эртең базар. Тил учунда жеңил кайрылган менен булардын бүктөмүндө нелер гана калбайт дейсиң, нелер гана. Башкаларын айтпаганда да баарынан асыл кымбат адам өмүрү ирмемделе үбөлөнүп өтмөгө турбайбы? Азыр бизде болсо акыркы лекция. Демейде арынын уюгундай кыжылдап турчу аудиторияда кулак мурун кескендей. Атаат дайыма бирге басып турушса дагы, качан болбосун узак убакыттар бири-биринен алыс жүрүп, эми жаңы көрүшкөн жакшы тааныштардай күбүрөшүп, күйпүңдөшүп, жандары тынбаган курсташтарым дагы бүгүн эмнегедир адаттан сырт тым-тырс. Ушу филфактын студенттериндей санаасыз жалкоолорду теле көргөн эмесмин деп. Ар дайым бизге нааразы жүрчү, ыйманы жуук, жазымаңдай тарыхчагайдын гана бир калыптагы добушу кылат. Ошентип, адамзаттын тарыхы билинбеген кыска мүнөттүн ичинде баардык жагынан артта калган дээрлик сабатсыз агрардык өлкөдө бытыранды чарба коллективдештирилип, колхоздоштурулуп, маданий революция ийгиликтүү ишке ашырылды. Өнөр жайы болуп көрбөгөндөй тез темптер менен өнүктүрүлүп, ири индустриалуу мамлекетке айланды. Азыркы учурда биз менен ат салышып, алдыбызга чыгуучу өлкөлөр аз. Атүгүл дегеле жок десек дагы аша чапкандык болбойт. 25-съезде айрыкча адилет белгилегендей, биз биринчи бир. Өкүнүчтүүсү, аны деле уккан киши жоктой. Менин да оюм оңго, санаам санга бөлүнүп ордунда эмес. Антпегендечи, быйыл окуумду аяктайм. Акыркы 5-чи жыл. Аттигинин алардын апталардын түрмөгүндө кайра кайрылгыс сапарга кеткенин ойлогонумда бүткөн боюмду кандайдыр бир ичиркенүү бийлеп, чыйрага түшөм. Кечээ эле 1-чи курска кирбедим беле? Студенттик кымбат жылдарым учкан убакыт уурдаган өмүрүмдүн унутулгус 5 жылы. Силер мага эмнелерди гана тартуулабадыңар. Нечен ирет маңдайым жарыла кубандым. Далай жолу шаабайым сууп, капада болдум. Кантсе да алардын баары кымбат, баары кайрылгыс, кайталангыс белем. Эмне ойлонуп кеттиң, Жашар? Жанымда отурган Кумарбек мүмкүн болушунча үнүн шыбырай чыгарып, капталган окуду. Деги канчага жогоркудай жагымсыз да, жагымдуу да ойлордун кемесинде термелээримди ким билсин, баары бузулду, ырас. Алардан арылткан теге рахматымды ачык айтпасам дагы ичимден ыраазы боло. Тегеле ойлонгонум деле жок, дедим оозум бош. Адаттагыдай романчик деген мазакка калбасам экен дегенде эки көзүм төрт болуп, азыркы эле оорулугумду карматып ийгендей ыңгайсыздана. Кайрадан дымый түштүк. Жанагыдай эле лектордун гана бир калыптагы жалкоо добушу кылат. Өз айткандай, сасыган өлүктөй тарых барактарынын таржымасын аңтарып, тастыктап жатат. Аны деле уккан киши жоктой, сыртта суугар аралаш жаан шыбыргыктатып уруп турат. Нөшөр жаш баланын кыялындай жаз күнүнүн жандоочу, көркөм жарчысы эмеспи? Төксүн. Күн күркүрөп көк чыкса, жер жарылып чөп чыкса, табият жашоосу жаңыланат. Жан бүткөндүн баары кулпуруп, жайдары ырай тутат да, шаар жеринде анча байкалып, баалана бербеген жаз ыраңынын шааниси
айыл жақасында айтып бүткіс го чиркин. Кыял жетегинде айыл тарапка аттана берген экем, аңкыча күжүлдөгөн аудиторияга жан кире түштү. Сабак бүтүптүр. Алдымда ачылган бойдон эч нерсе жазылбай, актай калган дептер, китеп, кагаздарымды жыйнай салып, кол папкеме тыкшырдым дагы, экинчи кабаттан жүгүрүп түшүп, эшикке атып чыктым. Анан карлуу жамгырдан жалтактай, бир азга ирегедеги калканчтуу тепкичке байрала калдым. Ошол арада аркамдан жете келген Комарбек адатынча азыр эле аяктаган лекция тууралуу оюн ортого салууга ашыгып калды. Эмнегедир ушул агайдын лекциялары мени анча ынандырбайт. Баары тең эле, эч кандай кыйынчылыксыз, күрөшсүз, оңой олтоң эле ийгиликтүү ишке аша берет. Мына азыр коллективдештирүү, индустриялаштыруу жөнүндө лекция окуду Мага бир нерсе жукса өлүп кетейин. 30-жылдар тарыхтагы эң татаал жылдардан өзүң билесиң да. Менден кандайдыр бир пикир, коштоо сөз күткөндөй унчукпай калды. Оюм башка жакта эле. Анын айткандарына макул болсом дагы эчтенке дей албадым. Мына эми окууну да бүтөбүз, Баары бир билгенден билелегибиз көп. Ичим ачышат, бизди бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдү эртең келечектеги эмнелер күтүп турат. Эми ал азыркыдан дагы алыс кетти. Көнүмүшүнчө олуттуу мүнөз күтө. Дагы эле үндөбөдүм. Анткени кийинки учурларда мени да кыйнап, өзүм да жооп таба албай жүргөн суроолор ушулар эле. Биз ошентип турганда оңдой берди болуп арт жактагы балдар кыздар келип калышты. Антпегенде суур таба алгансып, унчукпаган мага Комарбек түтөй кетмек, дагы урушмакпыз. Ал акыркы эле суроолорун кайра жаңыртып, балдарга аралашты. Ыңгайлуу учурдан пайдаланган мен алардан бөлүнүүгө ашыктым. Жатаканабыз жакын эле жерде болгондуктан суу болуудан коркпой жакамды көтөрдүм дагы папкем менен башымды калкалай илгери кадам таштадым. Торко электен өткөрүлгөндөй жамгырдын майда тамчылары менен кардын эпкини жүзүмө жаба берди. Билинер билинбес аптыга түшүп, анан гана дем котордум. Теребел тазара, азон аңкып, айлана сонун болуп жашарып турган кез. Жаз карагылачы, көктөм жыт аңкыйт. Жамгыр мага өчөшкөндөй, жанагысынан дагы күчөп, ого бетер шатырата, шайбырланып төгүбейди кары сейректей. Жаз, жамгыр, мен күткөн жаз, мен эңсеген жамгыр. Эмнеге экенин билбейм, жылдын 4 мезгилинен жазды айрыкча жакшы көрөм. Ошондон улам чыдамсыздык менен күтөм дагы. Кээде мунун себебин издей берип, суйда жыгылам. Окуган китептеримден, көргөн кинолорумдан издейм анын жөнүн. Таппайм. Акыры барып келип эле көңүлүм ошол жазга тоголо берет. Ошол жаз. Ошол жылкы жазда демейдегиден бөтөнчө жадырап жайнап, быйылкыдан эрте башталгандыктанбы, андай жаздар көп эле болгон. Ошондонбу бири-бирине аралашып, азыр жадымда жок. Ошол көпчүлүккө көптүн бири гана болуп унутулуп кала берген жаз, топ жылдыздын арасындагы чолпондой жаркырап, көңүлүмө түбөлүк жаз орнотуп, эсимде куланчактай туйлап турат. Ошол жаз өзү эле жалгыз келбей, мага кубаныч, сүйүү тартуулай сени ала келбедиби? Береги көнөктөгөн жаан менен жаңыдан көз жарып келаткан жаз мени өткөн күндөргө алып баратты. Ой сезим жан дүйнөмдү өткөн күндүн элеси ээрчип, ээлеп турду. Көз алдыма өткөн күнүм менен кошо кеткен ошол жазым кино тасмадай тартыла берди. Ошол жазда мурда эзели көрүшпөгөн экөөбүз жаңы тааныштык. Турмуш шарттаган конкурстун күчүн кара. Бүгүнкү жаан мага ошол жазды качандыр бир учурда жомокто болгондой бактылуу кездеримди кайтарып, эсиме түшүрүп олтурат. Жатаканага эбак жеткем. Мына эми жүрөгүм эмнегедир алеп-жалеп болуп кайдадыр алыбыча. Сага деген сагыныч, кусалыгым күчөп, экөөбүз жашоочу жатакананын терезесине телмире, кир аралаш кара нөшөөрдү тиктеп отурам. Жаз, сары кар, нөшөөр. Мен, жаныбызда сен гана жок. О, Арман-ай, жанга жай берип, көңүлгө сай таптырбаган салмагыңды дагы канчага түтүп көтөрөр экем, а мүмкүн өмүрлүк жүгүм болуп каларсың.
Анда биз 2 курста окуп жүргөнбүз. Силердин бөлмөдөгү кыздардын баары 1 курста элеңер. Алгачкы семестрди аяктагандан кийин каникулга чыгып, жаңы эле кайтып келсеңер керек эле. Жатаканабызда кимдир баштаганы белгисиз мурдатан келаткан бир жакшы салт бар болчу. Азыр деле ошондой жогорку курстун балдары улам кийинки курстардын кыздары менен бөлмө болуп таанышып достошушмай. Силердин бөлмөнү бүт жатакананы кыдырып жүрүп, Комарбек тандаган. Ошонун шилгиси менен силерге жуучу түшкөнбүз. Адеп барганыбыз дале эсимден кетпейт. Ар кимибиз бир сабактан гүл кармап бөлмөлөрүңөргө кирип бардык. Биздин келерибизди алдын ала билгендиктен аябай катуу күтүнгөн экенсиңер. Дастырконго коюлган тамактан тимеле стол жайнайт, бир кыз бир жигит болуп орун алдык. Алдын ала макулдашылган келишимибиз боюнча ар кимибиз өзүбүздүн сол тарабыбыздагы кызды беттемек элек. Менен ошол жүрөк жагыптама сен отуруп калдың. Алды менен үндөшө албай тунжурап отурсак дагы барып көп сөздөр айтылды. Бажакташып отуруп тамактандык, ырдап бийледик. Анан эң маанилүүсү айныкейи жок. Акыркы курска чейин достошмой болдук. Башта көп эле көрүшүп жүрсөк дагы ошондо гана сага көңүл токтотуп олуттуу карадым. Аркы беркин айтып узак кеп калдым. Атыңды билдим, Алиман экен. Фамилияң күлкү келерлик Такырбашева. Айтор өзүмө ыраазык айттым силердин бөлмөдөн. Анан арадан күн өткөрбөй силер келдиңер биздин бөлмөгө. Ошондон тарта ынтымагыбыз улам бекемдей берди. Киного барып, сейилге чогуу чыгып дегендей бош убактыларыбыздын көбүн бирге өткөрүүгө аябай көнүшүп кеттик. Биздин 2 бөлмөнүн ынтымагы жатаканада жашагандардын баарын суктандырып, оозго да алынып кеттик. Кызыгы түшкөн кыздарың абдан ачык, шайыр эле. Сен гана алардан башкача уяң, тартынчаак болчусуң. Өзүңдү мүмкүн болушунча бизден оолак тутууга аракеттенип, ар бир жолу себебин таап, ыңгайы келсе кинолоп барбай калуунун амалын кылчусуң. Ошондон улам сени биздин балдар жактырышпай. Өтө эле уяң, ачыбаган айрандай болуп, жаман алында бизди теңин алгысы жок деп күбөрөп калышчу. Андайда менин ичимдин күйгөнүн айтпа. Өзүмдү коерго жер таппай, биресе сага жиним келсе, биресе сенин мындай өз жашыңа жарашпаган кулк мүнөзүңдүн жөнүн түшүнө албай айлам куруп кетер элем. Анан эмнегедир сени токтотуп алып, үңкүйбөй кичине бир аз шатыраак жүрсөң боло деп айткым келчү. Ага күч кайда? Балдар менен болбосо силердин бөлмөгө сага өзүмчө баруудан айбыгаар элем. Бая адеп таанышкан күндөн тартып эле негедир өзүмдү сага жууп кармап, көрүнө да, көмүскө да сенин таламыңды талашып жүрдүм. Бир жолу балдар бөлмөдө отуруп, силердин баарыңарды кийинки байкоолор боюнча кезектеги сындан өткөрүп келишип, сен тууралуу дали кайра жогоркудай сөз баштап баратышканда. Адамды жакшы билбей туруп, абы дегениңерди койсоңорчу. Алиман канткени менен жакшы кыз. Билесиңерби? Абдан жакшы кыз. Түн жүрөгүнүн бир себеби болуу керек. Экинчи ал жөнүндө азыркыдай былжыраганыңарды токтоткулачы, деп мен кызаңдап. Болду, ошондон баштап аларга Кудай берип салды. Менин сага ачык жан тартканым жага бербей калды. Алда байкуш Мажнун-ай, болду. Койдук биз койдук. Мажнун дешип мазамды алышчу болду. Адегенде сен укса эмне дейт деген ойдо ардана калып жүрсөм дагы бара-бара баарына бышы кулак болуп кеттим. Турмак кээде ушунун баарын сенин көзүң чайтышса деп тилек кылчу болдум. Мунумда дегенде өзүм да анча түшүнө албай жүрдүм. Бул эмне, сүйүүбү же жөн эле аё боор ачуубу? Өзүмө өзүм ушул суроолорду канчалык көбүрөөк берген сайын сага деген арзуум күчөп, улам ачык боло берди. Сен ойлобой, сага барбай калган күнүм болбой калды. Аны сен дагы алдыртан ачык сезип жүрдүң. Алан сайын мени менен кезикшүүдөн кача турган болуп алдың. Себебин түшүнбөй башым маң. Ачык кеп кылууга жүрөк даабайт. Нечен ирет сени жеке кездешүүгө чакырып алып, Алиман, мен сени жакшы көрөм, сүйөм, сенсиз жашай албайм дегим.
жүрөктө буулуккан бугумду алдыңа төгүп жеңилдеп алгым келчү. Бирок жок деген жоопту угуудан коркуп жүрө бердим. Антсе дагы алдыртан телмире карап жылмайганың, жылуу жумшак мамилең өзөгүмө өрт коюп, жаман ойлорумду алдагайда кууп, шердентип, үмүттөндүрүп койчу. Ошол көз ирмемчилик, тиктешүүдөн сөз менен айтып бер алгыс көп нерсени окучумун. Сен дагы ошентип жүрүпсүң. Адаттагыдай эле базар күндөрдүн биринде тобубуз менен кино көрүп алып кайтып келатканбыз. Сен мурдагыңдан да басмырт, ойлуу элең. Муну ачык туюнган мен жерге батпайм, айтаарга сөз таппайм. Антпегендечи, бүгүн биринчи ирет бүтүндөй 2 бөлмөнүн эл алдында Кумарбек менин сага деген сезимимди жарыя салды. Сенден башкабыздын баары экөөбүздү бактылуу бүлөлөрдөн болушубузга тилектештигин билдиришип, тамат ширесинен тойгондорунча шимиришти. Болбогон тамашаңарды койгулачы деп таарыныч кылдың сен. Аныңды жаштыгыбыздын күөлдөгөн деми басып кетти. Топтогулардын бир сөзүн угуп, бирин укпай, ошол ирмемдин таасиринде келатканда сен күтүүсүздөн жеңимден тарта. Артта калалычы, сөзүм бар деп калдыңыз. Ыңгайын таап, азыркылардын баарын өз оозум менен айтсам дегенде делбеленип келаткан мен дароо макул болдум. Балдар, силер бара бергилечи, Алиман экөөбүз артыңардан барабыз дедим дароо эле жарыя айта кубанычымды жашыра албай. Бири бирди айтса, калгандары андан ары жирей, жаштарга тоскоол болбойбуз деген тигилер кужулдаша узап кетишти. Ошондо сенден уккандарым ак чайдын чайыттай ачык күнү так төбөдөн чагылган чартылдагандай ден дароо кылды мени. Мектепти мындан 3 жыл мурда бүтүргөнүңдү айттың. Ошондо сени айлыңардагы бир жигит ала качып алганын, жыл айланбай ажырашып кеткениңерди, инатаңдын төрүндө уул төрөгөнүңдү сүйлөдүң. Каникулга барганыңда 2 жашар эрмегиңден ээрчип калганын да айттың. Жатаканага экөөбүз 2 башка бардык. Бир кыйлага дээре тобубузга кошулбай калдык. Экөөбүздүн эмне болгонубузду анык билишпеген алар адегенде тегеректеп суроо салып, ортого алышса дагы ачык эчтеке уга алышпай ар нерсеге жоруп жүрүштү. Арине мурда кийин ар кандай шыбыш имиштерди уга калып жүрсөм дагы, алгач мындай кабарды өз оозуңдан эшиткенимде эсим 2 болду. Жалган калп айттың, калп десең, деп мен колумдагы колуңду мыжыга. Колум ооруп кетти. Акырын колуңду сооруп алдың дагы кетенчиктей бердиң. Тамаша кылып атасың, Алиман? Жок, ушундай иш менен дагы тамаша кылчу беле. Калп айтып жатасың, мени сынаганыңда. Чыным ушул, бирок мунун калп чыны сен үчүн ушунчалык маанилүү болот деп ойлогон жок элем. Муунуң бошой, үнүң каргылдана, көзүң жашка толо терс бурулуп басып кеттиң. Кантип оозум жарым ачылган бойдон мен калдым турган жеримде каккан казык сымал. Анан бат эле орунсуз сурамжылап, сенин көңүлүңдү оортуп алганыма, адеп сени көргөндөн бери кыялымда көктөп жүргөн аруу тилектеримдин баары бир ирмемде ушинтип кыйрап баратканына өзөгүм өрттөнүп турду. Жылчыксыз караңгы туңгуюкта калгандай туйдум өзүмдү. Ырас, ал уйгу туйгу абалым анча деле узакка созулган жок. Сенден бөлүнүп калып, жатаканага барганча эле өзүм үчүн бир так кесе чечимге келип алдым. Күйөөдөн чыксам экен, баласы болсом экен. Мага анын өткөн эмес, өзү экөөбүздүн эртеңки бактылуу жашообуз керек да. Кийин ушуну айтып берсем, эрдимден не бир аяр, илептүү искейөбө, кайра-кайра кечирим сурай. Сага кезиктирген таалайыма 1000 мертебе рахмат. Адам баласы мына ушундай бактылуу ирмемдер үчүн жашайт көрүнбөйбү деген элең көп маанилүү, табышмактуу. Аттең, мунун баары кийин болду. Ал эми экөөбүздүн ошол жолку биринчи жана жападан жалгыз ыйкы-тыйкыбыздын, эгер ушинтип айтууга мүмкүн болсо, алгачкы учурларында менин сага болгон сезимимди, менин өзүмдү, өзүң айыптуу болбогон, өз эркиңден тыш иштетилген бирөөнүн итчилигине айырбаштап, ушунчалык жеңил бааланганыңа ызам кайнап,
териме батпай бараттым. Акыры андан башка айла таппаган соң алдыңа кайра бардым. Май айынын акыркы күндөрү эле сабактан кийин Гүл базарга бардым дагы сагарнап бир чамбыр толтура кызгалдак сатып алдым. Ушул өмүрүмдө биринчи ирет кызга арнап гүл белек алышым эле. Жолдо келатамда кадамым арбабай бүткөн боюмду кандайдыр бир майда калтырак басып, денем дүркүрөйт. Бирөө таман алдыман от коюп ийгендей күйүп жанам. Көчөдө жүргөн элдин баары эле мени карап жаткандай, сага каткан сырымды ачып, сага баратканымды билип алышкандай кысыла бердим. Акыры өзүмдүн ушул сезимимден коргонуп атып, арга калбай баратканда ээн көчөгө чыгып да алдым. Эч кимге көрүнбөөнү эңсей берип, бөлмөлөрдүн эшигине кандай келгенимди байкабай да калыпмын. Жүрөгүмдүн түкүлдөгөнү алда кайда угулуп аткандай. Бир азга токтой калып, демимди ичим ала күйүккөнүмдү бастым дагы, шашкалактай эшигиңерди кактым. Жүрөгүм ого бетер элеп-желеп, алда кайдан алып учуп, бут алдымдагы жер көчүп бараткандай эки тизем калч-калч этет. Ичкериден дабыш чыгып, каалга жай кый чети ачылганда, карек толу өзүң көрүндүң. Ырас оңдой берди болуп, бөлмөдө өзүң жалгыз экенсиң. Кириңиз дедиңиз сылык, көздөрүң чачырап. Жүзүң анардай албыра уялып да кеттиң. Менин келеримди күткөн эмес экенсиң. Мен да кандай кылаарымды билбей бир саамга аптыга түштүм. Көздөрүбүздөн тайгаланып, бири-бирибизге тике карай албай селее калдык. Саламатсың балиман? Дей салдым эсиме келе калып. Шашканымдан үнүм дирилдей. Бул сага колумдагы чоктой кызыл алууланган кызгалдактарды сунам. Рахмат, кел өт, дедиң сен шашканыңдан. Жок, шашылыш жумуштарым бар эле. Каратып туруп калып айттым. Мен жөн эле ал жайыңды сураганы. Кир үйгө, чай ич. Кыздар жок, жалгызмын. Кийин Алиман, кийин келем. Мен ошондо өзүңдүн өздөй мамилең ысык илебин кетүүгө мажбур кылды. Чыдай албай кеттим, алсыздык кылдым. Ар дайым сага ээлик кылып келген эркиме каршы иш жасадым. Ошенттим. Ушундан башка кепке жарабай сыртка атып чыктым. Өз бөлмөмө да кайрылбай, кыйлага жүгүрүп келген экемин, күйүгүп калыпмын. Токтой калып, эки жагыма аярласам, автобус токтоочу аялдамага келип калган экемин. Сен жатакананын балконунда мен берген гүлдестени кучактаган бойдон карап турупсуң. Колуңду булгалаганы баратып, булгалабай койдуң. Кучагыңда алууланган чоктой кып-кызыл кызгалдактар. Сен да алууланып күйүп бараттың, мен да алуулуп күйүп бараттым. Ошол күндөн тарта сага жолуктурган тагдырыма миң мерте рахматымды айтып, сени менен коюн колтук алышып, жаныңда жүргөнүмө өзүмдү бактылуу сезип, түйнөдө биз экөөбүздөн башка эч ким жоктой дел өөрүп жүрөр элем. Убакыт учкан куштай зымырап өтө берет тура, экөөбүз бири-бирибизге айтпай аруу сактаган арзуубузга мас болуп, бакытка балкып жүрө берип, анан учкулдугун сезген эмес экенбиз да. Жыл алмашты, сен экинчи курсту аяктадың, мен үчүнчү курсту бүттүм. Каникул, студенттик эмгек семестри, чогуу курулуш отрядында болдук, чөп чаптык, макада кайрадык. Аңгыча алтын күз өз берекесин чачып кирип келди. Кайрадан окуу, лекциялар, семинарлар башталды. Студенттик миң түрдүү кызык турмуш, кымбат учур өз ногу менен өтө берди. Биз баягыдай топко кошулбай, өзүнчө гана басып туруп калганыбызга баары көнүшкөн. Андагы бөлмөлөштөр да ар башка турушат азыр. Кээси таптакыр кетип калган. Кечкисин бир маал эшикке чыгып, сейилдөө жакшы адатыбыз эле. Ошентип, жылдызы суюк күз түндөрүнүн биринде экөөбүз биринчи ирет турмуш, сүйүү, үй бүлө куруу тууралуу каплет сөз козгоп, кыялга батып отурдук. Кылым караткан эмен багынын алдында, асманда чоң кичине сары кызыл салаңдап саманчынын жолу закымдайт. Ошолордун баарын күбө тартып, келерки жайда баш кошууга шерттештик экөөбүз. Сен көкүрөгүмө башыңды жүлөй, назың чача. Сүйүктүүм, дедиң, бирөө угуп койчудай кызганычтуу алсыз шыбырап.
Мен да ошентип жооп бердим. Көмкөрүлгөн көк теңири үстүндө мелмелдеген аалам аңкыт теребел бөтөнчө кулак мурун кескендей бейпил тартып турду. Биздин жүрөктөрдүн үн алышкан дабышы гана даана угулат. Анан эле эмнегедир добул ургандай жан дүйнөм дүрбөлөңгө түшө калды. Айкалышып отурсак дагы колдорубуз башаламан аймалаша алда суруп, кайдан элерди издеп жатышты. Бир окумда барып, кайрадан дымый түштүк. Ааламда кайра тымтырс, экөөбүз эле калгандай айлуу түндө ысык өбүшүп аттык. Канткени менен адам өзүн эртең эмне күтүп турарын, келечек кандай болоорун дайым эле биле бербейт тура. Аттегенең ай, экөөбүздүн андагы өбүшүүбүз биринчи да, акыркы да болоорун ошондо билсем эмне? Бүгүн көңүлдү дарт чалып, өмүрүмдү санаа басып, сыңар каларымды туйсам эмне? Ата канат, көрсө эч нерсе билбепмин. Андагы таттуу кыялдарыбыз кыял гана бойдон кыйрап калары ойго да келбеген экен. Ошондогу сөөктөн өткөн өбүшүүнүн илеби, сагыныч ай. Анан кышкы сессияны тапшыргандан кийин экөөбүз ээрчишип алып, силердикине бардык. Ата-энең жакшы адамдар экен. Мени өз баласындай кучак жая, жайдары каршы алышты. Баарыдан дагы эрмекке жакканым эт жүрөгүмдү элжиретти. Азыр да анын кайда барсам артымдан калбай, жыгылып туруп этектегенин эстегенде жүрөгүм сокпой калгандай болот. Силердикинде 2 күн болгондон кийин мен да өз айылыма ата-энеме кеттим. Сен тууралуу сүйүнч айтканы. Ошо бойдон экөөбүз көрүшкөнүбүз жок. Ошондо каникулдан кайтып келатып, жол кырсыгына кабылып каза болдуң. Кантейин, Алиманым, мына ушул суук кабардын тулкуна сыйдың дагы сыздатып алып кете бердиң. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Сенин табытыңды айлыңардын алды жагындагы секчедеги көрүстөнгө көтөрүшүп баратканым. Самсаалаган кара булутка чөмүлгөн теребелди оор ойногон кайгылуу музыка коштогон комуздун муңдуу мукам дирилдеген добушу ого бетер мүңкүрөтүп турду. Улам эсимен кирейт. Бир жолкумда мени менен кошо барган Кумарбек, биринде курсташтарың. Ошондо дагы ушул азыркыдай суук кар аралашкан муздак жамгыр уруп турган. Бейитти карай түрүлгөн калың элдин изин жууп турган. Алардын ичинен биздин издерибиз гана өчпөй калгандай бадыраят. Экөөбүздүн издерибиз гана. Уучумда нымдалышкан жылуу топурак. Бул өмүрдө өзүңө тартуулаган экинчи белегим ошол нымдуу жылуу топурак болду. Төмөндө биздин издерибиз бадыраят. Калың изди кар аралаш жамгыр жууйт, жерге жуутпай. Денем бир башкача салмактанып, уртук мокалгандай уюп калыптыр. Көзүмдү ачсам, астымда, үстүмдө туш тарабымдын баары апапак. Маңдайымда ак кийинген аял отурат, медсестра. Сенин сөөгүңдү жерге жашыргандан кийин эле ушунда алып келишиптир мени. Эмне болгонумду анык билбейм. Билгенде эмне, аны айтуунун кажети деле жок. Мына андан бери 2 жыл болду. Өлгөн жокмун. Эл ичинде өлгөндүн өз шору деген кептин төгүнү жоктура. Буйрук ушундай экен, Алиман. Ошондон баштап ар каникул сайын силердикине барып турам. Мага ата-энең да көнүп кетишти. Ал турмак болжогонумдан бир аз кечиге калсам, жол карап күтүп да калышат. Эрмегиң тайенесин апалап караш жылдырбайт. Алиман кайда дешсе, окууда деп секини көрсөтөт. Өткөн жолу барганымда өз атасы өмгөктөп айланчыктай калчу болду дештиле. Эмне болду экен? Менин ата-энем да баарына макул өңдүү, унчалышпайт. Мени аяшканы го. Билишсе билмексен, туюшса туймаксан болушат. Мына өмүрдүн дагы бир жазы ирегеге башпактап, дале кардуу жамгыр шыбыргактап турат. Жанымда сен гана жоксуң. Өлбөгөн жанга ушинтип эле тирүүлүк бүтпөйт тура. Эрмегим, ушинтип эле сени менен өткөн күндөрүм, сенин элесиң, чачырап кетчүдөй жадыраган көздөрүң, мени эртеңкиме жетелеп, жөлөп таяп, караан бутак болгонда ошолор.
суу кара аралашкан жамгыр дале куюп турат, дале басылар түрү жок. Сиздер жазуучу Жумабек Медиралиевдин «Өткөн күн» новелласын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.